Жаап жаткан кардан улам Ош Сары Таш Эркештан унаа жолу жабык. Транспорт министрлигинин маалыматында Тоң Мурун ашуусунда 15 унаа топтолуп турат. Жайкы дөңгөлөк өткөн унаалар жүрө албай жатат. Мындан улам Ош Сары Таш Эркештан жолунун 194-240 чакырымдарын жабуу чечими кабыл алынды. Дем алыш күндөрү өлкөдө доллардын баасы 60-80 тыйынга арзандады. Бүгүн акча алмаштыруучу жайлар 1 долларды 63 сом 80 тыйындан сатып алып, 64 сомдон сатууда. Өткөн аптада доллардын курсу көтөрүлүп, Улуттук банк 3 ирет интервенция жасап 27 миллион долларды сатыкка чыгарган. Бишкекте катуу сабалган жана зордукталган 2 жашар баланын атасы 2 жылга эркинен ажыратылды жана ага абак-жайда жаза мөөнөтүн өтөөгө өкүм чыгарылды. Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунан кабарлашкандай, соттун өкүмү күчүнө киргенче чейин Төлөбеков кайтарууга турмакчы. Эскерте кетсек, ушул жылдын 11-январында Бишкектеги балдар ооруканасынын кайра жандандыруу бөлүмүнө катуу сабалган 2 жаштагы бала түшкөн. Бала башынан оор жаракат алган, мээси чайкалган жана кийинчерээк анын зордукталганы да тастыкталган эле.